Көк Таш айылынын Жакка Өрүк участогунда такталбаган аймакка тажик тарап чек ара бекетин куруу үчүн КАМАЗ менен шагыл төктүрүүнү улантууда. Курулуш кыргыз тарап менен макулдашылган эмес. Буга байланыштуу чек аралаш аймактарда тургундардын арасында бийлик өкүлдөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканы менен жергиликтүүлөр нааразы болуп тынчсыздануусун билдирүүдө. Майта коңушу бирге жашаган коңушулар барып азыр пост болот деп аткан тажиктарга ошо эки барып жардам берип атат да, разбор как положено. Ошого биз дагы карап турбай чыгып бир чара көрөйүк деп атабыз. Биздин бийликтер вообще карабай атат. Баткен областынын вообще кызыгы жок болуп калды. Бүгүнкү күндө коңшу мамлекеттин бийлиги Жакка Өрүк аймагынан тышкары максат калктуу конушундагы белгиленбеген тилкеде курулуш иштерин жүргүзүүдө. Жергиликтүү бийликтин маалыматында талаш аймактын аянты 14 гектар. Ал жерде Тажикстан чек ара аскерлерине тийиштүү объекти тургузууну 14-сентябрда баштаган. Ал күнү эки өлкөнүн жарандары чогулуп кайра тарап кетишкен эле. Мен билбейм, мен азыр уктум, мына таможня куруп атат деп азыр уктум. Шога айттым да, чоңдор эмне үчүн келбейт? Эмне үчүн бизге маслихат бербейт? Же жакшы жагага, же жаман жагага. Эмнеге бир элди сурабайт деймин да. Тажикстандын Ворух анклавы менен чектешкен жерлерде да эки өткөрмө бекет орнотулганы кабарланууда. Учурда кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу. Ош Баткен Исфана жолу ачык. Бирок чыр күчөп кетпеш үчүн Кыргызстандын чек ара кызматы мамлекеттик чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууда. Баткен областындагы кыргыз-тажик чек арасы бүгүнкү күндө жалпысынан туруктуу деп санайбыз. Бирок бир заматта өзгөрүп кетиши мүмкүн. Тажик тараптан эки күн алар шагыл таштарды төрт көчө жергесине ташашып аракет кылышты. Бүгүнкү күндө дагы бир кандайдыр бир жумуштарды жасайбыз деп аракет кылып жатат. Эки элдин ортосунда бүгүнкү күндө чыр-чатак чыгып кетишине эч негиз жок. Эки мамлекеттин элдери бүгүнкү күндө үй тиричилиги менен алек. Тажик бийлигинин аракети эки мамлекет ортосундагы тактала элек чек ара аймактарында курулуштарды жүргүзбөө боюнча 2014-жылкы эки тараптуу макулдашууга каршы келет. Буга чейин курулуштар мыйзамсыз жүрүп жатканын эскертип, Кыргызстан тажик тарапка расмий билдирүү берген. Бирок Тажикстан макулдашууну бузуп, аймактарды өздөштүрүүнү улантууда. Кыргыз бийлигинин кайрылуусуна жооп бере элек. Азыр эч кандай маалымат бул боюнча жок. Алар сүйлөшүүгө келбей жатабы. Мен өзүм тараптан алардын зам губернаторуга чыгып немканда ал телефон албай коюп атат. Бирок тажик номер менен сүйлөшкөм кечинде. Ушундай десем, ал значит бул чек ара кызматы военныйлар өздөрү чечсин деп ушундай жооп берип, бирок жолугушууга керек жок. Коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков ММКларга берген маегинде Тажикстан Ворух анклавына коридор алууга аракет кылып келет деп билдирген. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаевдин айтымында, эгер Варухка коридор ачылса, Кыргызстан үчүн жаңы эксклавдын ачылышын шарттайт. Демек, Баткен жана Лейлек районунун 3 айыл өкмөтү жана Сүлүктүү шаары анклавга айланышы толук мүмкүн. Тиги Көктерек деген кичине айыл бар, азыр көчкүлө деп жатат экен. Мага телефон чалыптыр. Мен айттым, көчпөгүлөр, түшүндүрүп айткыла. Эгерде силер көчүп кетсеңер, Чарку менен Мачайы кошулат. Эгер Мачайы анклав болуп турган болсо, онда уже биз анклав болуп калабыз. Баткендин Самаркандек айыл өкмөтү, Актасыр айыл өкмөтү, Лейлек району, Сүлүктүү шаары анклав болуп калат. Ансыз деле тиги Бакиевдин убагында Жакөрүк деген жер бар. Көк Таш айылы менен теги Орто Боз айылынын ортосун тажиктики деп кол коюлуп калган. Ал кыргыздын жериге шашып ошондо чечпей койгондун ордуна чечип бердим кыйынмын деп туруп ушундай абалга алып келген. Ал убакыт өтөт. Анан биз ансы деле анклав болуп калабыз. Ошондуктан чек ара маселесинде бардык чечим Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын көздөшү керек дейт серепчилер. Эске салсак, Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку чыр эки өлкөнүн президенттери Соронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмондун жолугушуусу менен аяктаган. Сүйлөшүүлөр чек ара тилкелеринде жана Ысык көлдө жүргөн. Анда эки тарап талаштуу аймактарды талкуулап, чечүүнү убадалап, өкмөттөр аралык комиссия түзгөн болчу. Жээнбеков коопсуздукту камсыздоо үчүн чара көрүп, инфраструктураны жакшыртууга сөз берген. Чынара Нурсеитова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.